Туугандар, түштөн убактысы болуп калды. Мен азыр Котельникиде Дзержинский улица Ленина 2Б'да вкусные точки менен бир зданияда жайгашкан Алмаз чайханасына келип калдым. Бул жерде парковкасы деле кругом почти кенен эле экен. Келип тамактансаңыздар болчудай экен. Ичине кирип көрөлү туугандар, жүрүңүздөр. Кирип туруп сол жака жүрүп түшүп келесиздер лестница менен. Бир катары сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Промокод туугандар, биздин каналдан келсеңиздер 20% арзандатуу бар, албетте. Сиздерге бул чайхананы сунуштап кетмекчи. Адам, 20 адам батчудай кабиналар бар экен. Кабиналардан 1, 2, 3, 4, 5 кабина бар экен. Достор, аш заказ берсеңиздер болот. Килограммы 2000 сом. 20 орундук бир кабина бар, 40 орунду. Азырынча ал занят экен туугандар. Мен азыр 20 орунду примерно ушул кабиналарды көрсөтүп өтөйүн. Намазханасы бар, эң негизгиси намаз окуучуларга. Таксисттер айрыкча келип калсаңыздар, албетте кирип намаз окуп. Так, туугандар, менюсу менен тааныштырып кетели. Кола 150 рубль дейт. Кыз рубль, сансалары 80, 60, 100, 100 рубль. Свойный экен, каттама экен да почти. Так, аштары 2200. Чайхана казы, Ташкент аш, казан кебаб, нан басты. Казы беришти 1 рубль экен. Телефон номерлери. С уважением клиентов 5% доставка по городу бесплатно. Так, урматтуу көрөрмандар, азыр менин алдыма казан кебаб келди. Салаттар менюда бааларын көрсөттүм. Суусундуктар каалаганыңыздарды алып ичсеңиздер болот туугандар. Жана ошондой эле мына менюда көрсөткөн бардык тамактар ар дайым даяр, свежий пышат. Жана ошондой эле эттер жана башка тамактар ар дайым халал, свежий деп ээси ишендирип кетет, туурабы? Туура. 100%. Мусулман адам болгонубуздан кийин адал тамакты жегенге ар дайым аракет кылышыбыз керек туугандар.